УКМК Өмүрбек Бабановду кармады. Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда башкы прокуратура жана Ички иштер министрлиги тарабынан кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду жүзөгө ашырууда. Коррупциялык фактылар тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда. Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021-жылдын 31 майында Кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды деп айтылат маалыматта. УКМК бул кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө коомчулукка маалымдап турат. Булак Спутник KG. Шайлообек Атазов. Бейшеналиев мыкты хирург болгону менен тажрыйбасыз жетекчи. Бүгүн 31 майда жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Лейлекке барып, чек ара чырынан жабыркагандарга операция жасаганы үчүн ыраазычылыгын айтты. Биз Баткенге барганда ошол жердеги губернатор, ошол жердеги коюнго окшогон акимдер Лейлекке өтө албай турганда сиз Лейлекте ооруканада жүрүптүрсүз, жабыркагандарга операция кылып жүргөн экенсиз. Бул кадамыңыз жүрөгүмдү жылыта алды. Сиз хирург катары мыкты экенсиз, бирок жетекчи катары тажрыйба топтошуңуз керек деп эсептейм, деди ал. Булак Назар Ньюс KG. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кармалды. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кармалганын Супер KG порталына Өздүк булактар билдиришти. Өздүк булактардын маалыматына ылайык ал бүгүн кармалган. Эске салсак, буга чейин ал кумтөр боюнча сурак берип жатканын жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышкан. Маалымат толукталат. Булак Супер KG. Унаада боздоо уйлаган карыя тууралуу карындашы айтып берди. Буга чейин аксакалды унаага салып алып коркутуп жаткан жарандардын видеосу интернетке тараган. Супер KG порталына аталган карыянын бир тууганы Айнура Мамытова байланышып, видеону көрүп кан басымы көтөрүлүп жатканын айтты. Ал видеону тарткан балдардын мындай кылыгы акылга сыйбас экенин билдирди. Бул аксакал киши менин бир тууган агам болот. Жашы 67де, кичине кезинен бери экинчи топтогу майып. Кочкордун Жаңы Жол айылында жашайт. Агамдын үй бүлөсү жок, бирок анын эч кимге зыяны жок болчу. Аны районда баары тааныйт. Окуя качан болгонун билбейбиз. Видеону биз эртең менен көрдүк. Агамды жолдо өткөн таксисттер салып алып жүрө берет. Анткени ал көп басат ары бери. Бул видеону тарткандар тамаша кылышкан деп айтып жатышат. Адамды да ушунча тамашалайбы? Көрүп алып кан басымы көтөрүлдү. Ушо кантип болсун? Бүгүн ал балдар кармалыптыр. Милициядан телефон чалып, агаң аялдарга уят жерин көрсөткөндөн, алар балдарга коркутуп кой дегенден улам ушул видео тартылган деп айтышты. Менин бир тууганымды баары билет. Ал мындай иштерге дегеле барбайт. Мен милициядан акыйкаттыкты жана ишти туура териштирип берүүнү суранам, деди ал. Булак Аргумент KG.